Орозо кармаган адамдын денесинде жүрө турган пайдалуу өзгөрүүлөр тууралуу билип алыңыз. Орозо кармаган адам эртеден кечке ачка жүргөндө анын денесинде аутофагоцитоз жүрөт. Бул эски клеткалардын жок болуп, аны кайрадан иштетүүлүүсү. Мунун натыйжасында рак клеткалары жоголот, же болбосо ооруган жараксыз клеткалардан дене тазаланат. Ошондой эле орозо кармаган адамда инсулинге болгон сезгичтик күчөйт дагы, экинчи типтеги кант диабети оорусунун алдын аласыз. Жана мындан сырткары денедеги жаман холестерин же болбосо төмөнкү тыгыздыктагы холестериндерден дене тазаланат дагы, жүрөк кан тамыр системасына пайдалуу, денедеги атеросклероз кетет. Андан сырткары орозо кармаган адамдын эс тутуму жакшырат, ойлонуусу жакшырат. Себеби орозо кармаган учурда нейротрофикалык өзгөрүүлөр болот дагы, мээнин иштөөсү, нейрондордун жаңылануусу тездейт, жакшырат. Мунун натыйжасында адамдын мээси жана нерв клеткалары жакшы иштеп баштайт. Жана мындан сырткары орозо кармаган адамда ашыкча салмак кетет, метаболизм жакшы иштей баштайт. Ошондой эле ички органдардын, ашказандын, ичегилердин иштөөсү да жакшырат. Жана детоксикация болот. Денеде топтолуп калган токсиндердин баардыгы тең денеден тазаланып чыгарылат. Эгерде сиз туура орозо кармагыңыз келсе, анда ооз жапканда жана ооз ачканда туура жаап ачышыңыз керек. Ооз ачып жатканда сиз дароо көп тамак жеп албашыңыз керек. Алгач сиз суу менен жана финик менен ачышыңыз керек. Андан кийин жеңил шорпо ичишиңиз керек. Андан кийин жашылчалардан салат жасап жеп, андан кийин экинчи тамактарга өтсөңүз болот. Ал эми ооз жаап жатканда сиз күнүмдүк энергияны бере турган азыктарды жешиңиз керек болот. Ага бүтүн дан азыктары, белок камтыган эт же жумуртка өңдөгөн, балык өңдөгөн азыктар жана жашылча жемиштер жана жетиштүү деңгээлде сууну дагы ичишиңиз керек. Жана ооз жаап жатканда дагы финиктен кошо жесеңиз болот. Орозоңуздар кабыл болсун. Кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазып коюңуздар. Кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.